аймак, айыл чарба, билим берүү, ишкерлик, инновациялык долбоорлор, өлкөнүн жана инсандын өнүгүүсү жамааттык медианын эл собол программасында ар шаршемби 13:00 жана жума 12:00. Бизге Facebook, YouTube'дагы жамааттык медиа баракчалары аркылуу кошулуңуз. Ошондой эле аймактардагы жамааттык медиа радиолорунан угуңуз. Кутман күнүңүз менен көрөрман жана угарман. Жамааттык медиа студиясында Эл собол программасы өз эфирин баштайт. Эфирди мен Айгерим Котбекова алып баруудамын. Бүгүн биз америкалык студенттерге жасалма интеллект боюнча лекцияларды өтүп, АКШнын алдыңкы университеттеринен жумушка чакыруу алган профессор Элира Турдубаева менен маектешебиз. Кутман күнүңүз менен. Кутман күн. Студияга кош келдиңиз. Жакында эле Фулбрайт программасына катышып, жана АКШнын Майами университетинде изилдөөчүңүздү жүргүзүп келдиңиз. Анан мындай тажрыйба алмашуу сизде негизи биринчи жолу эмес экенин билебиз. Анан бул программалар жөнүндө сүйлөшөрдөн мурда сиздин жеке тажрыйба тарыхыңызга токтолуп кетким келип атат. Айылдагы жөнөкөй мектептен башталган мындай дүйнөлүк деңгээлик университеттерге чейин жеткен жолуңуздагы эң чоң сыноо же кыйынчылык кайсылар болду? Көп эле кыйынчылыктар болду. Бул биринчиден бизде айылдардагы мектептерде англис тили жакшы окутулбай келет. Мен ошо мектепти 99-жылы бүткөм. Ошондо деле 90-жылдары жакшы окутулбачу, андан бери азыр балким жакшырып калды. Бирок ал убакта биз Токтогул орто мектебине баргам, Куршап айылында. Аякта ошо англис тили өтө жакшы окутулчу эмес. Китептер да жок болчу, лингофонный кабинет да жок болчу. Анан 9 жыл ал жакта окуп, анан 10-11 классты Таңгатаров атындагы гимназияга келгенде англис тили уклон менен окутулат экен. Сорос фонду ал жака ресурсный центр ачып берген экен, лингофонный кабинет, наушниктери менен, аудио китептери менен. Анан ошол жакта мындай кассета салып алып, ичине угат элек, плеер деп койчу. Ошондой плеерди угуп, түнү күнү эле ошол жакта лингофонный кабинеттен чыкчу эмесмин. Ошентип английскийми жакшырткам. Бизде ошо айылда көп балдар тил үйрөнгүсү келет, бирок ушундай мүмкүнчүлүктөр баарында жок да. Андан аркы жолуңуз кандай болуп уланды? Демек мындай тилди үйрөнгүңүз келген, өзгөчө англис тилине болгон кызыгууңуз кантип пайда болду эле? Мен өзү кыргыз мектепке баргандыктан кыргыз тилден олимпиадага катышкам биринчи жолу. Анан олимпиадада сочинение жазып отурсам, бизде Рая деген англис тили эжекебиз бар болчу. Ал кирди дагы аны колуман жетелеп алып чыгып, англис тили олимпиадасын кабинетине алып кирип койду. Анан мен таң калып эле аны эже айтты. Ошондо эжесимен кетпейт. Эженин айтканы: сен өзүң кыргыз тили, эне тилиң, кыргыз тилди жакшы билесиң. Сен олимпиадага эми англис тилинен бар, англис тилди үйрөн. Канча тил үйрөнсөң ошончо адам болосуң. Бул эл аралык деңгээлде элдин баары сүйлөгөн тил. Ошон үчүн буну сөзсүз үйрөнүшүң керек деп киргизип отургузуп койгон. Анан мен аябай өзүмдү кызыктай сезгем, себеби даярданган эмесмин, суроолорун билбейм. Анан ошондо сөз бергем, өзүмө английскийди жакшы үйрөнөйүн деп. Анан ошо кийинки жылы эле гимназияга келип, аябай катуу киришип үйрөнүп баштадым. Анан районный олимпиададан биринчи место алып, аябай сүйүнүчүм, кубанычым эме койнума батпай, аябай дагы мотивация алып, областтык деңгээлге келдик. Анан областта өтө албай калдым, себеби аякта түркчө лицейлер англисче жакшы билет болчу. Ошолор алып кетишчү жыл сайын эле. Бирок ошол биздин мектептен менден мурунку жылы биздин эле айылдан Гүлзат деген эже республикадан биринчини алганда английскийден, ошол Таңгатаров мектебинен. Анан ошодон кийин Таңгатаровго келип, ошол Айчүрөк деген эжеке мени даярдап баштады эми англис тил олимпиадасына. Ошо мугалимдер дагы күчтүү мугалимдер болсо, окуучуларды кызыктырса, колунан жетелеп, туура жол, багыт көрсөтсө эле бизде жакшы кыздар, балдар англис тилин жакшы эле суудай сүйлөп чыгышат мектептен.
Мектептен англис тилин жакшырткан соң андан кийин сиз Манас түрк университетинде окудуңуз окшойт, түркчө. Ооба, анан Кыргыз Түрк Манас, мен өзү Ош мамлекеттик университетинин инфак дегенине өткөм. Английский, французский, немецкий 3 тил үйрөнөт болчумун. Бюджетке өткөм, балым да высокий болчу. А бирок анда коррупция эле да. 99-жыл анан университеттер мындай акча алып, анан киргизчү 50 миң, 60 миң сом, анда аябай чоң акча эле, 2 комнат квартира келет эле ошол суммага Ошто. Анан мен высокий балл алганыма карабай, мени приказга чыгарбай коюптур. Анан барып өзүм списоктон таппай калып эле аябай настроением түшүп, эмнеге мен балл боюнча жогоруда турам го деп. Анан көрсө ошо коррупция болуп кеткен окшойт да, анан таарынып калдым аябай. Анан бул жактан эле Манас университетине өтүп калдым сынактан. Жаңы университет экен, жаңы ачылыптыр, түркчө окутат экен, мейли бара берейин, эми английскийди унутпастырмын деп келгем Манас университетине. Келип анан коюш английскийми унутуп калбайын деп курстарга бара берчүмүн, себеби Манаста баары түркчө да. Анан библиотекасына кирип алып эле баардык англис китептерди таап алып окуй берчүмүн да, тиешеси болсо деле болбосо деле журналистикага. Ошентип анан английскийми унуткан жокмун да, параллельно алып кеттим түркчөгө кошуп. Негизи ошо сизде мындай иш тажрыйбаңызды карап отурсам, бир жерде мындай токтоп калбай, улам жаңы өзүңүзгө мындай чакырыктарды кабыл алат экенсиз, көп тажрыйба алмашууларга, бул мындай дайыма өсүп туруу же бир тырышчаактыкпы, бул мындай эмгекчилдик го. Кайдан мындай пайда болот, эмне үчүн мындай ушундай чакырыктарды дайыма өзүңүзгө коесуз да? Мен ошо кичинемде чоң эне чоң атам өстүргөн 6 айлыгыман баштап. Анан алардын 9 баласы болчу, мен 10-чусу болуп небереси. Анан алар баары мен 4 жашымда эле үйрөтүп койгон да, китеп окуганды, тамга таанытып жазганды. Анан мектепке 5 жашыман эле берип коюшкан. Анан жашы жете элек десе болбой эле, жок ала бергиле деп берип коюп, анан мен нулевой класста эң кичинеси мен болчумун, баары чоң бойлору да чоң болчу. Анан бирок мен жазганды окуганды билчүмүн, алар көбү билчү эмес. Анан мен класском кылып койгон да. Ошондо нулевой класстан 11-класска чейин класском болуп, анан ал классты башкарат да, класскомчу баарын. Анан ошондо лидерлик сапаттарым да өнүккөн окшойт. Ошол негизги биз балдарга ушундай лидерлик, командада иштөө, ушундай коммуникация көндүмдөрүн берсек, бир эле сабак эмес, эмоциональный интеллекти да алып кетсе, көп нерсеге жетишет деп ойлойм. Бизде ошол кээде аябай математик, ботаник болуп жакшы окушат дагы, бул жагы аксап калат да, soft skills деп коет, жумшак көндүмдөр, ошону дагы алып кетиш керек го деп ойлойм. Анан мен кружоктордун баарына бара берчүмүн да, комузга музыкальный 5 жылдык жаздырып койгон, аны бүткөм комузда. Анан Манаста комуз ансамбли менен опера, балет, филармонияларда чыкчук. Анан тиги альпинизмге жазылып алгам, дебатка жазылып алгам. Дебат аябай көп жардам берди. Кыргызча дебатты баштап, мурун орусча эле болчу, анан англисче дебатты да баштагам. Ошентип англисче, кыргызча дебаттарга катышып, ушинтип эле активный болуп жүрө берчүмүн да. Анан ошол extracurricular activities деп коет да, кошумча кружоктор аябай керек экен балдарга. Спорт болсун, музыка болсун, дебат болсун, театралдык искусство, баары керек экен. Ушуларды да кошо алып кетсе, бала көп нерсеге жетет экен. Демек бул сиз чоң эне чоң атаңыздын колунда өскөнүңүздө жана алардын багыты болдубу же кандай? Алардын мындай тарбиясы сизге кантип багыт берип турду? Мен көп үйдө түйшүктү мойнума илишчү эмес да, себеби мен небересимин, анан баары чоңдор бар, жеңелерим бар, алар тамак кылып үйлөр жыйначу, мен алардын балдарын эле карап берчүм. Анан мындай буга иш кылдырбагыла, бул окуйт, тийбегиле, ал окуп атат, ал кулагыма наушникти түшүрбөй эле үйгө да берчү да, үйдөн дагы угуп эле жүрө берчүм да. Анан буга тийбегиле, бул окуп атат деп чоң аны чоң атам кооруп турчу да мени, аны жумшабагыла депчи, бала эле караткыла и все деп. Ошентип көп жакшы тамак жасаганды билбейм, анан үй жыйнаганды жакшы билбейм, бирок баланы жакшы карайм, анан китептерди жакшы окуйм да. Ошол жагым бар. Ошентип
ошон үчүн балдарга биз түшүктү үйүп коюшат да көп айылда. Анан ошо тиричиликтеги күнүмдүк жашоого убактысы көп кетет да, идиш жууп, тамак кылып, үй жыйнап, анан ошолор менен эле убактысы окууга калбай калат да. Ошон үчүн баланы мүмкүнчүлүк болсо андай түшүктү көп мойнуна илбеш керек да, балдарга окуганга көп шарт түзбеш керек. Ошо мындай кыздар үчүн үлгү боло турган сапаттарды баштаган адам катары мынтип аймактагы жаштарга, кыздарга кандай дем бергиңиз келет? Аймактагы кыздарга ушул дайыма башка тилди үйрөнсүн, кыргызча, орусчадан башка дагы сөзсүз 3-4 тилди, азыр ошо сөзсүз англис тилин үйрөнсүн, себеби бул дүйнөлүк тил да. Анан керек болсо немисче үйрөнсүн, французча үйрөнсүн, испанча. Бул тилдер дүйнө жүзүндө көп адамдар сүйлөгөн тил. Керек болсо кытайча, корейче үйрөнсүн, япончо. Ушулар аябай дүйнөлүк тилдер. Тилди жакшы билиш керек. Анан бош убактысын текке кетирбей, максат коюп, астына мен ушул кесипти тандайм, ушул боюнча өзүм карьерамы курам, мен дүйнө жүзүн кыдырам, бул чоң компанияларга барып ишке кирем деп уже эле 5 жылдык, 10 жылдык эмелерин түзүп алып, пландарын, ошого кантип жетем деп күнүгө ошонун үстүнөн иштеш керек да, кадам боюнча. Бизде көпчүлүк жаштар мындай максат койгонду билишпейт да. Ошол максатты туура коюп, ошого жеткенге күнүгө ошонун үстүнөн эмгектениш керек. Ушул Fulbright программасына катышып калышыңызга бул жерде дагы көп катышуучулар өздөрүнүн документтерин тапшырышат экен. Анан сизди алар тандап алганына кайсыл эмгегиңиз роль ойноду деп ойлойсуз? Биз бул Fulbright программасына жыл сайын 700дөн ашык профессорлор тапшырат Кыргызстандан. Ал жакта ошо шарттары негизи англис тилин жакшы билиш керек. Анан кандидат наук же PhD болуш керек. Анан публикациялары, макалалары көп болуш керек. Эл аралык академиялык журналдарга чыккан. Мен ошол 3 критерийге туура келгендиктен, анан мени интервьюга чакырышты, экинчи турга. Интервью англисче болот. Ал жакта ошо Америка элчилиги, Fulbright'тан келген америкалык профессорлор отурушат. Ал жакта ошо суроолорду берет, аларга жооп берсең, экинчи турдан өтсөң уже программага алышат. Ошо 700дүн ичинен экөөнү эле алат жыл сайын. Орто Азиядан же Кыргызстандан? Кыргызстандан экөөнү эле алат. 10 айга жиберет. Анан барып ал жакта университеттерде исследование, илимий изилдөө жасап келесиң, же бир курс, разработка курсту иштеп чыгып, жаңы курстун үстүнөн иштейсиң. Меники илимий изилдөө болчу. Анан мен илимий изилдөөмүн темасы дагы жагып калды окшойт аларга. Анан мен китеп чыгарганбыз да Вашингтондон 2 жыл мурун. Мен соавторум Жаңы Зеландиялык, бул жака УЦА университетинен Арынга келип иштеп кеткен. Экөөбүз чогуу эмгектенип китеп чыгардык эле. Ал китебибиз англисче чыккан. Ошо Орто Азиянын медиа айдыңы. Ошол Орто Азияда журналистика кандай өнүгүп атат, журналисттер кантип иштеп атат, маалыматтык чөйрө кантип өнүгүп атат, ошол боюнча алгачкы англис тилдүү китебибиз жарык көргөн. Ошо Вашингтон университетинен ошол китебими баарын карайт, кайсы макалаларды чыгарган, публикацияларым карап, анан ошондон тандайт да. Ошолор негизги критерийлер. Ошо жана Кыргызстандан эки эле окумуштун тандайт деп айтып жатпайсызбы? Анан бул журналистика, коммуникация багытынан биринчи алгачкы жолу сиз тандалыптырсыз. Ооба, алгачкы жолу. Буга чейин экономика, экология же англис тилчилер, же тарыхчылар, информатика мугалимдери көп барышты. Бизден журналистикадан мен биринчи жолу бардым, алгачкы. Ошо Майами университетинде лекцияларды өтүп жатканда же илимий иш жүргүзүп атканда негизи эле эң чоң алган таасириңиз кандай болду?
Негизи университетти кампус деп коет, бул шаарча, студенттик шаарча, ичинде баары бар, ошол жактан чыкпай эле жүрө бересиң. Ичинде керек болсо чач кырккан жерлер да бар, тамак аш жеген баары, кирип кетесиң, чыкпайсың. Анан круглый түнкү саат 12ге чейин түнү бою деле иштей берет лабораториялар. Светин өчүрбөйт, эшигин жаппайт. Ал жакта илим кылам десең түнү күнү отура бересиң да, аны чыккыла жабылды деп айтпайт. Анан ал жакта бассейндери бар, ал жакта конференц залдары, библиотекалары, илимий изилдөө борборлору аябай өнүккөн да. Мисалы океанды изилдөө деп өзүнчө океанологиясы бар. Ал океандын жээгинде чоң корабльдер менен барып балыктарды терип келип, алардын изилдеп ушинтишет, океанга чыгышып студенттери менен кошо кеменин ичи полностью лаборатория да, плывучий лаборатория, например. Анан абаны air and space деген эмеси бар, аба илимдери кантип эмени климаттын өзгөрүшүн изилдеген, аябай биз билбеген жаңы профессиялары көп да. Ошон үчүн ал жакта чоң лабораториялары бар, анын ичинде жашашат, ал жактан чыгышпайт, өзүнүн илимий изилдөөсүн жасап, анан публикациясын көп кылышат, мындай берилип жан дүйнөсү менен иштешет да, баардык шарттар түзүлгөн студенттерге, магистрант, докторант, профессорлорго. Анан ичинде мындай жатып алып уктасаң деле болот. Анан азыр особенно журналистика тармагында, журналистика факультетинде телестудиясы кадимкидей эфирге чыгат, уруксат берилген, кадимкидей ошол жердин жашоочулары көрөт, радиосунда угушат, эфирге чыгышат, кадимки эле массалык маалымат каражатында практика өткөндөй эле студенттерди иштетишет ал жакта. Кабарчы, репортер, монтажер, там диктор болуп уже кадимки эле биринчи курстан баштап эле аралашып башташат кухнясына. Анан азыр VR деп, виртуалдык чындык деп, очкилер менен, симуляционный чындык менен, алар гейм дизайн деп коет. Мына азыр балдар баары ойноп отурат го видео играларды, ошолорду разработка кылгандары бар. Лабораториясында ичинде хай-тек чоң Meta, Google, Apple компанияларынын баардык очкилери, акылдуу очки, акылдуу гаджеттери баары бар да. Ошолор менен оснащен аябай оборудованиясы аябай алдыга кетип калган. Студенттер, мугалимдер ошол жерден өздөрүнүн проекттеринин үстүнөн иштешет. Сабактары теория эле эмес, практикалык көп өтүшөт да, мындай прикладной деп коет, колдонмо сабактар көп. Долбоорго негизделген окутуу аябай өнүккөн. Сөзсүз өзүнүн долбоорун иштеп чыгып, аны спонсорлордун астында презентация кылып, алар 5 000, 10 000, 15 000 долларга чейин студенттерге ошол стартаптарына инвестиция беришет. Алар аны алып туруп, анан айтишниктер менен чогулуп иштеп, өздөрүнүн стартаптарын ишке ашырышат да. Ушундай аябай сектор менен, индустрия менен университет ортосунда тыгыз байланыш бар. Шарттардан башка негизи АКШ университеттери менен биздин окуу жайларды салыштырганда эң негизги кандай өзгөчөлүктөр бар? Эң негизгиси ошо инфраструктура жагынан. Бизде теорияны эле окута беришет, бир эле имаратты алып арендага ошону университет деп ачып алышкан, анын вывеска илип алган, атын жазып университеттин. Башка эчтеке жок, парта, стол, стулдан башка. Анын компьютерный кабинеттеринде деле компьютерлери жок, жетишпейт. Бизде аябай техникалык жактан, ресурстук жактан, китепкана болсун, лаборатория, илимий изилдөө шарттары такыр түзүлүп берилген эмес. Ошол кадимки серьезный университет деп, ошол чыныгы мына Туркияда деле көп ошондой университеттер, Казакстан, Өзбекстан деле ачып баштады. Ушундай кампусту айтат да, ичинде баары бар, технопарк даже бар. Ал жакта кадимки эле чоң компаниялар келип заказ берип, студенттерге чоң проекттерди жасатышат.
там машиностроение, технический, мисалы бизде аграрный болсун же архитектура аябай мындай тыгыз иштешет да индустрия менен. Бизде андай эмес, теорияны эле окута беребиз, анан китептерибиз да эскирген, библиотекаларга да жакшы акча каражат бөлүнбөйт. Анан студенттер эчтеке үйрөнбөйт да, эч кандай шарт жок. Бир эле мугалим келип бир нерсе жомокторду айтып берип кетип калат. Анан аларга мындай колдонмо, прикладдык лабораторияда иштей турган мындай чыныгы көндүм жөндөмдөр берилбейт студенттерге. Алар эртең барып кантип иштешет сектордо. Ошон үчүн бизде аябай чоң төө менен бээдей, асман менен жердей айырма бар да. Биздин университеттер алардын университетинин жанында университет деп айта албайсың да, даже уяласың. Ошол сизге АКШ университеттеринен иштөөгө дагы сунуштар түшкөн турбайбы? Бул сунуштар сизге мындай кандай мотивация берди? Албетте мен күткөн эмесмин. Бизде Fulbright'тын сайты бар, ошол жака биздин резюмебизди коюп, CV, анан биздин жүргүзүп жаткан илимий изилдөөнүн аталышын жазып коюшат. Анан ал жактан Американын 50 штатынан университеттери кирип, өзүнө карап, өзүнө жаккан илимий изилдөө темасын дагы жүргүзүп аткан изилдөөчүн чакыра беришет. Ошентип мени 8 университет чакырды окшойт. 8 да ай сайын эле бир университетке барып аттым. Fulbright өзү төлөп берет, бүт каржысын. Барып 3-4 күн барып аларга лекция өтөм. Мугалимдер менен, изилдөөчүлөр менен байланышып, чогуу изилдөө кылганды сүйлөшөбүз, кызматташууну. Ошентип мен Оклахома университетине, Кентаки университетине, Вашингтон университетине, Толтура университеттерине барып чыктым. Гостевая лекция, конок лектор катары. Анан барганда аларга жагып калыптыр менин лекцияларым, мен жүргүзгөн изилдөөлөр, анан мен жарыялаган макалаларды да карап чыгышыптыр бир сыра. Анан биз мугалим вакансия ачылды, эме декабрга чейин тапшыр, сен бизге туура келет экенсиң, английскиң дагы жакшы экен, лекцияны кадимкидей эле өтөт экенсиң, бизге тапшыр, биз сени жумушка алалы деп. Ошентип мен барган университеттердин баары эле ушинтип чакырышты да. Анан өзүм барган университет Майами университети, ал жакта журналистика кафедранын башчысы бир жылга сабатикал деп коет да, сабатикал деп бир жылга эс алышат, өзүнүн китебин жазат, илимий изилдөөсүн чыгарат, бирок университет төлөп бере берет айлыгын. Ошондой сабатикалга кетип аткан экен, анан сен менин ордума ошол жакта заведующий кафедра болуптур журналистиканын, эми биз сени жумушка алалы, бизге мугалим болуп кел деп алар эми уже контрактты беришти мага, айлыктарын көрүп эсим оопу, ишенип ишенбей, түшүнбү, өңүнбү деп кайра карайм. Анан Fulbright'ка жаздык. Fulbright программасынын тилекке каршы чектөөсү бар экен. Fulbright баарын төлөп берип атпайбы? Биз ал жакта 10 ай жүргөндө тамак аш, там квартира баарын. Ошон үчүн бул жака келип өз өлкөбүзгө, өзүбүздүн өлкөбүзгө 2 жыл кызмат өтөшүбүз керек экен. Андан кийин гана анан Америкага барып иштесек болот экен. Ошондуктан Fulbright уруксат бербей койду. Калганыма так калып калмакмын. Бирок университеттери аябай укмуш, иштегиң эле келет да. Мисалы бизде мугалимдерге 4-5 сабак берип салат, анан ал мугалим 4-5 университеттерге чуркап иштейт. Айлыгы аз да себеби. Аякта айлыкты ошончолук көп берет, сен башка университетке барганга муктаждыгың жок. Бир эле университетте отуруп 2 эле сабак бересиң. Все, 2ден көп бербейсиң. Калган убактыңды илимий изилдөөгө, китеп жазганга, академиялык изденүүгө кетиресиң. Баардык шарттар түзүлгөн, анан ар бир мугалимге 2ден 3дөн ассистент берет. Ассистенттер баардык жардам берип лекцияларын даярдашат. Ошон үчүн ал жакта профессор болуш абдан сонун ыңгайлуу да. Мен ошол ишенген эмесмин. Мен ал жакта Американ университеттерине барып профессор болуп калам деп, бирок ошол жумушка чакыргандарын көрүп, демек бизде деле Кыргызстан менен эле чектелип жүрө бербей, бизде деле ушундай эл аралык деңгээлге чыгып, ушундай чоң университеттерге барсак жумушка алышат экен деген өз ишеним пайда болуп калды да.
ушу жасалма интеллект темасын лекция окуп жатып, негизи ушул теманы изилдеп жатып, кыргызстандык студенттерге, жаш илимпоздорго кандай кеңеш берет элеңиз? Муну туура кантип колдонуш керек, анан кандай мүмкүнчүлүктөрдү берет? Азыр жасалма акыл бүт дүйнө жүзүн баардык секторлорду, баардык индустрияларды өзгөртүп атат, революция кылып, төңкөрүш кылып, баары жапатырмак үйрөнүп башташты. Ошон үчүн баары жасалма акылды колдонгонду үйрөнүп башташ керек. Кыргызстандагы артта калабыз, болбосо биз и так эле 20-30 жыл артта калып атабыз өнүккөн өлкөлөрдөн. Ошон үчүн жасалма акылды күнүнө 2-3 саат убактыңарды бөлүп только жасалма акылды үйрөнүңүздөр. Азыр орусча, кыргызча деле үйрөнсөңөр болот, англисче билбесеңер. Ал себеби жасалма акыл баардык тилде сүйлөйт да, кыргызча дагы сүйлөйт. Ошон үчүн жасалма акылды сөзсүз илимий изилдөөгө болсун, окууңарга, баардык тармактарга колдоно берсеңер болот. Аябай жакшы өнүгүп атат. Бул 2022 жыл чыкты, 3 жылдан бери. Мурун галлюцинация көрчү да, андай жалган маалыматты берип койчу. Азыр уже азая баштады, так фактыларды бере баштады. Анан факт-чекинг кылып 2-3 жасалма акылдан сурасаңар, источникти бер деп айтсаңар, бир маалымат берсе, чын төгүнүн карайм десеңер, каяктан алдың, булактарын бер, ссылкаларын бер, шилтемесин десеңер, алар берет. Анан карап көрүп ишенсе болобу деп факт-чекинг кылып алсаңар болот. Азыр жакшы эле иштеп калды, особенно илимий изилдөөгө аябай көп жасалма акыл платформалары чыкты. Уже 3000ден ашты саны. Ошон үчүн убактыңарды экке кетирбей жасалма акылды колдонуп баштагыла. Мен Америкага барганда ошо Майами университетиндегилерге жасалма акылды үйрөтүп аттым, студенттерине, мугалимдерине. Алар дагы бир аз мындай колдонсокпу, колдонбосокпу, кантип ишенебиз деп ойлонуп турган убак экен. Анан мен көрсөтүп, баарын үйрөтсөм, сен Кыргызстанда жүрүп алып эле ушуну баарын каяктан үйрөнүп алдың дешет да. Айтишник эмессиң, информатик эмессиң дейт. Анан мен ошо 3 жылдан бери эле өз алдынча үйрөнөм. Күнүнө 4-5 саатымды жасалма акылга арнайм. Англисче баардык булактардан окуп, не чыгып атат, кайсы жаңы макала, кайсы илимий макала чыгып атат, жасалма акылды изилдеген. Күнүмсүн күнүгө окуп, карап, өзүм эмемди байытып турам да. Анан колдонуп көрүп, аны бул жакшы экен, бул жарабайт деп ушинтип өзүмө ыңгайлууларын тандап. Анан Кыргызстанда мугалимдерди окутуп жүрдүм жасалма акылга. Студенттерди окутуп, уже 10.000ден ашык окутуп коюптурмун акыркы 3 жылда. Анан ошентип үйрөтөм десем таң калышып, анда бизге сөзсүз кел, бизге ушундай жасалма акылды билген мугалимдер керек деп алар дагы кызыгып калышты да, жасалма акылды билгениме. Аябай таң калышты. Ата Кыргызстан десе, өнүкпөгөн бир өлкө, аякта билишпейт деп ойлогонго. Ошон үчүн силер эч кимден күтпөй, бирөө келип үйрөтөт дебей, өз алдынча өзүңөр эле үйрөнө бергиле. Жасалма акылдан эле сурасаңар болот. Жасалма акыл тууралуу акыркы жаңылыктарды бер мага, жаңы чыккан платформаларды бер десеңер берет. Кантип үйрөнөм, үйрөт десеңер шаг за шагом үйрөтүп коет силерге. Ошонткары эле ал силердин менторуңар, репетиторуңар, коучуңар, тренериңер боло берет да. Тил үйрөнөм десеңер деле жасалма акыл менен эле үйрөнө берсеңер болот. Тил курстарга барыштын кереги жок. Ошентип өз алдынча баардык университеттер, Гарвард, MIT, Оксфорд, Колумбия баары эле эмелерин, онлайн курстарын бекер чыгарып койгон. Ошолорго жазылып алып, бекер ошолорду ала берсеңер деле болот. Ошентип өзүңөрдүн билимиңерди өзүңөр өнүктүргөнгө аракет кылышыңар керек да. Чоң рахмат. Жасалма акыл боюнча негизи суроолорубуз көп. Бүгүнкү эфирде жетишпей калабыз. Ошондуктан сизден негизи ушу жаштарга, өзгөчө аймактардагы айрыкча кыздарга сурагым келип атат. Мындай дүйнөгө жол ачуу үчүн кандай кеңештериңизди айтасыз? Мен өзүм кызым 17 жашта, кызым, уулум, апамы да алып бардым. 1 жыл чогуу жүрдүк. Кызым 10-классты ошол жерде мектепте окуду, Майамиде. American K-12 деп коет, 12 жылдык да аякта мектеп.
ошол жерде бекер окуду. Анан уулум болсо middle school деп орто мектепке барды, 6-класска. Анан барып ал жакта мектебинин системасын, окуган китептерин, берген тапшырмаларын, өткөн сабактарын баарын изучать этип карап чыксак, биздин мектептер менен Американын мектептери асман менен жердей айырма бар да. Учебный план, берген тексттери, окуткан билими, илими аябай башкача. Биз ошол аябай бир жылда эле толтура жаңы нерселерди үйрөтүп коет экен да балагачы. Мисалы 6-класстагы эле балама эме шимпанзелер жөнүндө илимий макаланы берет да. Бир изилдөөчү барып Африканын токойлорунда, джунглисинде өмүр бою жашап шимпанзелерди изилдеп, ошонун жазган макалаларын эми How smart are animals деген, айбанаттар канчалык акылдуу деп адамдардын ой жүгүртүүсү менен айбанаттардын ой жүгүртүүсүн салыштырган илимий макала. Анан ошолорду 6-класска берип атат. Аны ошол эле текстти берип жатта же сочинение жаз деп койбостон, ал текстти бул жагынан да окуйт экенсиң да, жаттап алат экенсиң аягы. Баягы берген суроолоруна жооп берем, берген көнүгүүлөрүн аткарам деп атыпчы. Бизде ошентпейт да, бир текстти берет, анан пересказ кылып бер дей берет же жаттап анан келип айтып берет, эртеси унутуп коюшат. Андай эмес, аларда сынчыл ой жүгүртүү методикасы менен аябай өздөштүрөт экенсиң да тексттичи. И жазган академическое письмо жазганды үйрөтөт экен. Бизде жаз десе эле сочиненияны эле жаздыра берет, алар эссе жаздырат да. Эссе өзүнүн оюн кагазга төккөндү үйрөтөт, анын структурасын үйрөтөт, жанрларын үйрөтөт. Уже эле 6-класста эле момундай эми редактирование текстаны үйрөтөт да, кантип өзүң жазган текстти өзүң редакция кыласың. Авторлор редакция кылган текстти берип, эмнеге автор бул сөздү чийип койду, анын ордуна бул сөздү коюп койду, эмнеге автор бул белгини алып бул белгини коюп койду деп редактировать эткенди үйрөтүп атат 6-класска, жазганды эле эмес. Демек буларда бала бакчадан баштап эле 12 жыл бою жазганды, академическое письмону үйрөтүп коет дагы, университетке келгенде кыйналбай кетет. Университеттер баары эссе жаздырат да. Анан биз ошону үйрөтө албайт экенбиз балдарыбызга. Окуганды да үйрөтө албайт экенбиз, жазганды да үйрөтө албайт экенбиз. Анан ошон үчүн алар кыйналып атышат. Азыр Американын университеттерине өтөйүн десе, эссе жаз дейт, 3 эссе жазыш керек. Эссени кантип жазышты билбей отурушат. Көчүрүп алса, ал плагиат өтпөй калат. Бирөөгө жаздыра албайсың, өзүң жазышың керек да, личный историяң болуш керек. Биз ошол жагын көрүп, анан биз ошол алардын мектептеринен, университеттеринен көп нерсе үйрөнүшүбүз керек экен. Окутуу методикасын, окуу программаларын, китептерин баарын алып деле напрямую кыргызчага которуп деле берсек толтура балдарыбыз үйрөнөт да, адаптация кылып сөзсүз. Демек ошо кыздарга, менин кызым ал жака барып аябай өзгөрдү да. Кыргызстандагы өзүнүн Айчүрөк лицейинде окучу, түрк лицей аябай алдыңкы деп ушинтип жүргөнбүз да. Ал жака барганда ал мындай эле болуп калат экен да. Бул жактагы үйрөткөндөрү менен ал жактагын салыштырып, мугалимдердин методикасын аябай таң калып келди кызым дагы. Анан эми бизде ошол исследование, илимий изилдөөнү ошо 6-класстан эле берип атпайбы? Аны илимий изилдөө деген эмне, кантип жаңы инновацияларды, открытиелерди кантип кылабыз илимде, ошо кичинесинен баштап эле издендирип, изденгенди, любопытный болгонду, суроо сураганды. Бизде мисалы лекция өтөсүң бир жерде Кыргызстанда барып, суроо барбы десе, эч ким кол көтөрбөйт, эч кимдин суроосу жок. Аякта полный зал суроо берем дейт да, суроо бергенди билишет. Ушундай бизде айырма бар да. Кызым ошол өзү эле жасалма акылды колдонгону да билет. Жасалма акылды колдонуп эле астрономия боюнча жайкы мектепти алып алды Голландияда 3 жумага. Анан эссе жазып өтүп, бекер катышып келди. Ошо жылдыздарды изилдеп, астрономия жайкы мектебине. Бизде ошо балдарга жайкы мектептер дагы жок, астрономия сабагы такыр окутулбайт. Ошон үчүн менин кеңешим айылдык кыздарга, силер ошол интернеттен эле жасалма акылды деле колдонуп, кайсы мүмкүнчүлүктөр бар мага, жайкы мектеп болобу, кышкы мектеппи, тил курстарыбы же культурный обмен, exchange программалар, алмашуу программаларын издеп, карап, тапшыра бергиле. Баарына тапшырып 10-20сына тапшырсаңар, бир экөөнөн келет чакыруу каты.
анан барып катышып, сөзсүз Европа болобу, Америка болобу катышканга аракет кылгыла. Себеби силер ушундай жактарга барганда мындай ой жүгүртүүңөр такыр өзгөрөт, дүйнөгө болгон көз карашыңар өзгөрөт. Анан эмдиги жылы, наркы жылы уже өзүңөр, досторуңарды дагы чакырып катышып каласыңар да. Ошон үчүн сөзсүз катышкыла, ушундай мүмкүнчүлүктөр толтура. Миңдеген школьниктерге, студенттерге деле толтура мүмкүнчүлүктөр бар, баарын өздөрү төлөп берет, расходдордун баарын төлөгөн ушундай жайкы мектеп, толтура нерселер бар. Просто издеп тапшырыш керек. Чоң рахмат сизге. Убактыңызды бөлүп, өзүңүздүн жеке тажрыйбаңыз менен бөлүшүп, кеңештериңизди айтканга сизге ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Урматтуу Жамааттык медианын көрөрманы жана угарманы, сиз Эзи бол программасынын кезектеги көрсөтүүсүн көрдүңүз. Бүгүн биздин студияда мейманда профессор, Фулбрайт программасынын катышуучусу, АКШнын Майами университетинде илимий изилдөө жүргүзгөн кыргызстандык окумуштуу Элира Турдубаева болду. Эфирди мен Айгерим Кубатбекова алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз. Аймак, айыл чарба, билим берүү, ишкерлик, инновациялык долбоорлор, өлкөнүн жана инсандын өнүгүүсү Жамааттык медианын Эл Собол программасында ар шаршемби 13:00 жана жума 12:00. Бизге Facebook, YouTube'дагы Жамааттык медиа баракчалары аркылуу кошулуңуз. Ошондой эле аймактардагы Жамааттык медиа радиолорунан угуңуз.